Голливуд жылдызы Ким Кардашьян бөрү жатыш илдетине кабылды. Ал буга чейин тери оорусу менен күрөшүп келгенин айтты. Америкалык актриса фотомодель Ким Кардашьянга дарыгерлер медициналык кароодон кийин жагымсыз билдирүү жасашты. Чет элдик басмалардын маалыматына ылайык, Ким Кардашьян бөрү жатыш илдетине кабылган. Буга чейин ал ден соолугу жакшы болбой, башы бат-баттан ооруп, чарчап, муундары шишип жатканын айткан эле. Эртең менен турганда колдорумдун шишип калганын байкадым. Тиш жуучу каражатты ала албай койдум. Бул чынында эле жаман экен деген ал. Оорунун мындай белгилеринен кийин ал дарыгерлерге кайрылып, жагымсыз кабар уккан. Тагыраагы дарыгер Даниэл Уэллс Ким Кардашьян бөрү жатыш илдетине кабылганын билдирген. Ким Кардашьян өнөкөт псориаз менен жабыркап келгенин. Мындан улам макияж жасоодо ачык түстөргө басым жасай турганын кошумчалаган. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Самара Каримовага кимдер нааразы? Азыр кыргызстандыктар Самара Каримова Россияда эң чоң залда концерт берерин билет. Ушул окуянын тегерегинде көптөгөн сөздөр жүрөт. Соц тармактарда Самаранын каттоочулары билеттин баасына нааразы. Алар билет 10 000 рубльга чыккандыгын баса белгилешти. Бул сатып алганга оор болуп жатат деген пикирди айтышууда. Барына белгилүү болгон Дженнифер Лопес Москва шаарында концерт коюп кеткен. Ал Самара Каримовага караганда билеттин арзан саткан деген пикирлер жазылууда. Эскерте кетсек, белгилүү урчу Самара Каримова Россиянын борбор шаары Кремльде концерт берет. Бул тууралуу урчу социалдык баракчасына жазып чыккан. Маалыматка ылайык, Самара Каримова кыргызстандык ырчылардын биринчилеринен болуп Кремльде концерт берет. Аталган концерт 23 октябрда саат 19:00 болот. Маалымат блогу Аргумент Чекиткейжи. Нурлан Асим менен Баястандан жаңы клип. Буга чейин ырчылар Нурлан Асим менен Баястан келинчегим аттуурду чогурдап чыгышкан эле. Кече жакында буларга клип тарттырышып элдин сынына коюшту. Аталган клипте ырчы Баястан рэп стилинде ырдап, келинчеги тууралуу улутуңду да карабайм, сүйөм сени дайым сыяктуу жагымдуу сөздөр менен ырдап, жубайын кадрга көрсөткөн. Ал эми ырчы Нурлан Асипте жубай Асель Кадырбекованы тартып, маанайыңды дайым карайм, бакыт талайды да акмалайм, сени тарынкандан жакалайм, келинчегим деп калкалайм деген сөздөр кошулган ырларын чыгарган. Клипте эки ырчы жубайларын чексиз сүйөрүн жар салып ырдашкан. Бул клип бир күндүн ичинде 150 000 чукул көрөрмандарды топтой алышты. Эскерте кетсек, ырчылар Нурлан Асим менен жубай Асель Кадырбекова ажыраштыбы деген сөздөр болуп, бирок экөө тең ажырашкан жокпуз деп жооп беришкен эле. Өздөрүнө көңүл бурдуруу максатында атайын хайп жаратты деген сөздөр учурда айтылууда. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.